Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, пенде өзүнүн жасаган күнөөлөрүнүн акыбетинен коркуп жашоосу, Аллах Тааланын азабынан, Аллах Тааланын улуктугунан, Аллах Тааланын каарынан коркуусу. Пенде эртең кыямат күнүндө бул дүйнөдө жасаган ар бир ишине Аллах Тааланын астына жалгыз туруп эсеп кысапка тартылуу күндү эстеп коркуусу. Эртең Аллах Тааланын астында эсептен өтпөй калып, дозокто бир каттуу азапка душар болуп калуудан коркуп жашоосу бул чындыгында инсандын жүрөгүнө аманчылык берет. Инсанды бул дүйнө жана акыретте бул инсанды аманчылыкка, бейпилчиликке, тынчтыкка алып келет. Кайсы бир пенде Аллах Тааладан коркуп күнөөдөн алыстай турган болсо, Аллах Тааладан коркуп өз шахват напсыларын тыя турган болсо, Аллах Тааладан коркуп анын буйруктарын аткара турган болсо, Аллах Таала сөзсүз түрдө булардын күнөөлөрүн кечирет жана аларга өтө үлкөн соопторду берет жана Аллах Таала алардын жүрөгүнө аманчылык орнотот. Кыямат күнү өтө коркунучтуу күн болгон күндө, инсандар дозоктон коркуп турган күндө, инсандар Аллах Тааланын улуктугунан коркуп турган күндө, Аллах Таала бул дүйнөдө Аллах Тааланы эстеп, Аллах Тааладан коркуп, күнөөлөрдөн коркуп, ошол кыямат күндөгү коркунучтуу күндү эстеп, бул дүйнөдө коркуп, Аллах Тааладан үмүт кылып, Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунуп, аны аткарып, тыюларынан тыйылып жашай турган болсо, Аллах Таала тиги дүйнөдө буларга аманчылык берет. Элдер коркуп турган күндө, элдер дозокко түшүп калдан коркуп турган күндө, элдер эсеп кысаптан коркуп турган күндө, Аллах Таала бул дүйнөдө ошол пенделер Аллах Тааладан корккондугу үчүн, ошол жасаган күнөөнүн акыбетинен корккондугу үчүн ал пенделерге Аллах Таала өзүнүн кечиримин жайылтат. Ал пенделерге Аллах Тааланын өзүнүн рахматы түшөт. Аллах Таала ал пенделерге үлкөн соопторду берет. Албетте бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан Каримде бизге төмөндөгүчө кабар берет. Инналлазина яхшауна раббахум бил гайб. Гайып болгон Роббусунан корккондор дейт. Аллах Тааланы көрбөй туруп корккондор. Аллах Тааланы улуктап корккондор. Өзүнүн жасаган күнөөсүнүн акыбетинен корккондор. Эртең Аллах Тааланын астына эсеп кысап берип, азапка душар болуп калам деп корккон пенделерди дейт. Лахум магфира. Алардын жасаган күнөөлөрү үчүн биз кечирим беребиз дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиз бүгүн Аллах Тааладан коркуп намаз окуп жаткан болсоңуз, Аллахым эртең мен ошо намазды окуй койгон үчүн мени азапка алып койбосун деп Аллах Тааладан коркуп, Роббубузду көрбөй туруп, Куранга ыйман келтирип, пайгамбарга ыйман келтирип намаз тургузуп жаткан болсоңуз, Аллах Таала мына сиздин коркконуңуз себептүү сиздин күнөөлөрүңүздү кечирет. Коркуп, буйругунан моюн сунганыңыз себептүү Аллах Таала сиздин күнөөлөрүңүздү кечирип, сиздин жүрөгүңүзгө аманчылык берет. Бүгүн Аллах Тааладан коркуп, ошол арактан алыстап аткан болсоңуз, арак ичтик чоң күнөө, ага өтө чоң бир азап болору тууралуу шариятта убадаланган. Жана ошондой эле зына кылыштар өтө оор күнөө. Жана процентке акча жештик, сүткордон мал табыштык, бирөөлөргө зулум бериштик. Бул өтө оор күнөө. Буларга өтө каттуу бир азаптар убада кылынган. Аллах Таала Кур'ан Каримде жана пайгамбардын хадистеринде булар өтө чоң күнөө деп каттуу убадалар кылынган. Сиз бүгүнкү күндө мына ошол хадистерге ыйман келтирип, мына ошол Курандарга ыйман келтирип, сиз арамдан алыстай турган болсоңуз, сигарет дозго албай турган болсоңуз, арактан алыстай турган болсоңуз, зынадан алыстай турган болсоңуз, дагы башка ушундай арам иштерден алыстай турган болсоңуз, Аллах Таала эртең сизге бул дүйнөдө коркконуңуз үчүн, Роббуңузду көрбөй туруп коркконуңуз үчүн кыямат күнү сиздин жасаган күнөөлөрүңүздү кечирет. Жана Аллах Таала аятынын астында ва ажрун кабир, аларга өтө үлкөн сооптор бар деп Аллах Таала өзү мына ушундай убада кылат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, сиз кайсыл бир иштен кылар астын Аллах Тааладан уялып, мына ошол нерсени Аллах Таала ыраазы болгондой көздөп аткара турган болсоңуз, Аллах Таала сизден ыраазы болот. Дагы бир ишти аткарар алдын Аллах Тааладан коркуп, мына ошол күнөөдөн алыстай турган болсоңуз, эртең кыямат күнү Аллах Таала сиздин жүрөгүңүзгө тынчтык берет. Элдер коркуп, дозок азабынан коркуп турган кезде Аллах Таала сиздин жүрөгүңүзгө бейпилдик, аманчылык орнотуп коет.
Ал дүниеде сізге ешқандай қорқу, үркүү болбойт. Сіз бұл дүниедегі Аллах Тағаладан қорқып жашай тұрған болсаңыз, Аллах Тағала сізге теги дүниеде сізге аманшылық береді. Бирок бұны тескери сіз бұл дүниеде Аллах Тағаладан қорқпай тұрған болсаңыз, Аллах Тағаладан көзге илбестен, анын буйруктарына мойын сунбай тұрған болсаңыз, жанагыла баягы арам иштерди аткара тұрған болсаңыз, жаман адаттарды таштабай тұрған болсаңыз, бұл дүниеде қорқпай тұрған болсаңыз, бұл дүниеде Аллах Тағаладан азабын аманшылыкта тұрған болсаңыз, бейпилдикте күлүп күнөө жасабай тұрған болсаңыз, бүгүн бұл дүниеде ертең теги дүниеге барганда Аллах Тағала сіздің жүрегіңізге қорқу салады. Теги дүниеге барганда ошол жасаган күнөөлөрүңүзгө өтө катуу өкүнүп, кайгырып каласыз. Тозокко түшүп, ошонун азабын тартып каласыз. Эгерде коркпой турган болсоңуз, ошо урматтуу мусулман бир тууганым, биз ар бир ишти кылар алдын Аллах Тағаладан коркойлу. Кандай бир нерсе боло турган болсо, ушул иш Аллах Тағала ыраазы болобу деп ар бир нерседен Аллах Тағаладан коркуп аткара турган болсок, Аллах Тағала эртең кыямат күнү барган кезде биздин жүрөгүбүзгө аманчылык берет жана биздин жасаган күнөөлөрүбүздү кечирип, бизге өтө үлкөн сооптор берет. Аллах Тағала башка бир аяттарда бейишти убада кылган. Жана ошондон ким коркуп, такыбачылык менен бул дүйнөдө башка адамдардын малына кол салбастан, башка бир адамдардын аброюна шек кетирбестен, Аллах Тағаланын буйруктарына моюн сунуп, намаз окуп, адалдан жеп, орозо кармап, аялдар болгон болсо өзүнүн аврат жерин жаап, ушинтип жүрө турган болсо, Аллах Тағаладан коркуп, анда Аллах Тағала алардын бул дүйнөдө неаматтарын дагы көбөйтүп берет. Жана кыямат күнү барганда Аллах Тағала буларга не дейт? Бейиш болот дейт. Аллах Тағала өз аятында не дейт? Улайка фи джаннатин мукрамун. Мына ушул Аллах Тағаладан корккон пенделер, алар эртең өтө урматтуу болуп, өтө урматтуу сыйлуу конок болуп, алар ошо урматталган бейиште болот деп Аллах Тағала өзү бизге ушундай убада кылат. Башка бир аяттарда Аллах Тағала не дейт? Фаманналлаху алейна ва вақана азаба самум. Биз теги дүйнөдө Аллах Тағаладан коркот элек дейт. Аллах Тағаладан коркуп ибадат кылат элек. Аллах Тағаладан коркуп күнөөлөрдөн алыстайт элек. Ушу күнөөлөрдүн акыбетинен коркот элек. Бүгүн мына биз корккон себепти Аллах Тағала бизге неамат кылып бейишти берди дейт. Жана бизди дозоктун каттуу бир азабынан, дозоктун бир чыдагыс азабынан бизди Аллах Тағала сактап койду деп бейиш элери мына ушундай бири-бири менен сүйлөшүп отурушат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Тағаладан коркойлу. Кандай күнөө боло турган болсо андан алыстайлы. Аллах Тағаланын буйруктарына моюн сунайлы. Намаз окуп жүргөн болсок намазга келели. Зекетибиз малга жеткен болсо зекетин берели. Жана башка Аллах Тағала бизге парыз кылган буйруктарын аткарайлы. Эгер андай кылбай турган болсок, бүгүн коркпой турган болсок, эртең Аллах Тағала биздин жүрөгүбүзгө кыямат күнүндө мына ушундай каттуу бир өкүнүч, кайгы салып, бизди каттуу бир азап менен, дозок менен коркутуп, бизди азапка душар кылып коет. Ал эми Аллах Тағаладан корко турган болсок, эртең кыямат күнүндө биздин күнөөлөрүбүздүн акыбетинен корко турган болсок, кыямат күнүндө бир жаман эсеп кысапка душар болуп калыштыктан корко турган болсок, Аллах Тағала бизге не берет экен? Аманчылык берет, жана бейиш берет. Аллах Тағала өзүн биздин рахматы менен тосуп алат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул корку дегенде ушундай корку болуш керек. Инсан жөн эле тил менен айтылып мен корктум дебестен, ошол корку инсанды Аллах Тағала ихласка түртө турган болуш керек. Аллах Тағала болгон таат, ибадатка түртө турган болуш керек. Инсан буйруктарды аткарып, тыйылардан тыйыла турган болуш керек. Ал эми кайсы бир пенде Аллах Тағаладан корком деп туруп эле, бирок сыртындагы иш аракеттери Аллах Тағаланын буйруктарына моюн сунбай аткан болсо, намаз окуй аткан болсо, арам иштерден тыйылбай жаткан болсо, анда бул жалган корку болуп эсептелинет. Мындай коркудан эртең кыямат күндө эч кандай бир пайда чыкпайт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, пенде ушундай болуш керек. Корку менен үмүттүн ортосунда болуш керек. Биз күнөөлөрдөн да коркобуз, Аллахтан азабынан коркобуз, бирок ошонун биргеликте эле биз жасаган ибадаттарыбызга Аллахтан соо үмүт кылабыз. Аллах Таала мына ушул ибадаттын себептүү эртең кыямат күнүндө мага бейиш берет, менин күнөөлөрүмдү кечирет деп, жана дагы башка Аллах Таала кандай бир ажыр соопторду убада кылган болсо, мына ошолор мага эртең кыямат күнүндө берилет. Аллах Тааланын ырайымы кенен, менин күнөөлөрүмдү кечирет деп, мына ошентип биз үмүт менен да жашашыбыз керек. Бирок туура үмүт кылыш керек. Жөн эле тил менен айтып коелу, бирок ибадат кылбай турган болсок, бул туура эмес болуп, туура эмес үмүт болуп эсептелинет. Аллах Таала баарыбызга тавфик берген болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.